Атаңды сат десе дагы сатканга даяр болгон заман ушундай азыр. Бардык нерсени сат, жада калганда, эч нерсен калбай калганда колтугуң менен жүнүн сат деп. Урматтуу депутаттар, 32-нчи Модумаров докемеми аман эсен кайтыш болгон жакшы заманды көмүп берди. Геп ушунда туруп атат да, тарых деген бул катаал нерсе. Азыр ура менен жакшы көрүшөбүз, кучакташабыз, учурашабыз деп ушуну колдоп бересиздер. Мен байкап турам. 32 добуш алынат. Атаңды сат десе дагы сатканга даяр болгон заман ушундай азыр. Бардык нерсени сат, жада калганда, эч нерсен калбай калганда колтугуң менен жүнүн сат деп Сагынбек Момбековду ырдап жүрөт. Баарын сатыш керек. Тездетип сатыш керек. Болгондо да 4 жылдык мөөнөт калып атат, Кудай билет. Ар кандай саясий прогноздор айтылып атат, ошонун мезгилинде баарын сатып үлгүрүп калышыбыз керек. Кийинки келген президент талпакка келип отуруп калыш керек. Бүт бардык байлыкты азыркы бийлик төрөсү алып кетиш керек. Мана азыр гезиттен окуп отурам мен Эвита Перронду. Жана мээримдештирүү деп атпайбы Орунбек Садырбаевич? Эвита Перронун жасаган иштерини мына 45 жыл өткөндөн кийин биз көрүп атабыз. Эмне деген маскарачылыкка барганы. Концепциясы деп атасыздар, концепциясы менен программасынын экөө эгиз козудай окшош, бирок бири-бирине абдан карама-каршылыктуу келе турган жерлери бар экен. Ал боюнча программаны талкуу кылганда өзгөчө чыгып сүйлөгүм келет. Мамлекеттик менчиктештирүүнүн максаты жана милдеттери деп турат мына жерде. Экинчи пунктунда чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүүгө өбөлгө түзүү, күндөлүк керектелүүчү товарларды чыгарууну көбөйтүү, калкка кызмат көрсөтүүнүн көлөмүн көбөйтүү жана сапатын жогорулатуу. Сөз болбосо калып кал деп айткым келет. 10 жылдан берки менчиктештирүү саясатындагы дал ушул бир асыл сапаттарды аткаруу үчүн жүргүзүп атканын биз көзүбүз менен көрүп атабыз. Жээнбеков да капа болбосун, бул түбөлүктүү киши эмес. Ал кишини өткөндө Бейшебек Акымович айткан, керектүүлөр да керексиздер да иштеп кеткен 10 жылдын ичинде оны. Биз чырылдап аткан менен кийинки бала чаканы ойлошубуз керек. Эмне алып калып атабыз биз? Бир кирпичтен түзген бүт короо сарайлардын баарын Алпек Алымкулович менчиктештирүү эти болуп калса ушул жакшы болот бизге. Анан гүлдөп өсөт деп олтуруп менчиктештирип, тыйынга менчиктештирип олтуруп, анан бүт баарын талкалап, кирпичин кирпичтей, шиферин шифердей сатып, ошол жерде жыргап жатып калып. Мана ошону докем сурап атат кандай эле деп. СССРдин скелети деп айтам мен ошону. Бүт короо сарайлар аны да жеп жулуп жок кылыш керек эле, бирок бетон болгон үчүн туруп калды. Анын да чагып ичиндеги зымын алып чыгып Кытайга сатып атабыз. Металл кылып. Калппы, жалганбы? Же Кыргызстанда болбой атабы мындай көрүнүштөр? Болуп атат. Мына ол хан сарайлар каяктан курулуп атат? Ошол бир сарайды 6000 сомго сатып алган кишилердин эсебинен курулуп атат ошол хан сарайлардын баары. Ушул менчиктештирүү. Экинчи бир маселе, калкты иш менен камсыз болушун көбөйтүү дейт. Хорошо, завод Сельмаш заводду, эмне деген завод фабрикалардын баарын, оштогу текстилдин бүт баарын менчиктештирди. 15 000, 12 000, 9 000, 8 000 киши иштеп аткан жерде азыр 800 киши иштеп атат. Ушулбу калкты иш менен камсыздандыруу? Ошол менчиктештирүүнүн негизги саясаты ушунда жүрүп атабы? 9 000 иштеп аткан заводдо азыр 300 киши иштеп атат. Мына менчиктештирүүнүн кесепети. Анан бул жерге уялбастан жазып коет, калкты иш менен камсыз болушун көбөйтүү деп. Биз кимге алдык, кимге жалган айтып атабыз, кимди алдап атабыз биз? Не думайте, что власть вечная, система вечная. Настанет время, и будете нести ответственность. И по заслугам получит каждый то, что творит сегодня. Вот это называется расхитительство. Бейшебек Акымович өткөндө суроо берген, 4-чү мөөнөткө барбасаңыз керек, балаңыз ойлойсуз Урматтуу Аскарович. Силер ойлоп атасыңар, азыркы ортодогу звенодо жүргөндөр керек болсо чемоданына бизди салып көтөрө качат деп. Жок. Куйругунда карматпай кетет. Будете нести ответственность вы, которые делаете сегодня, творите. Мындай деп жазып атат. Бюджеттин жүгүн жеңилдетүү 2003 жылдарга мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратуунун менчиктештирүүнүн программасына ылайык дейт. Бир генерал бар эле. Чекист. Ошол айткан эле. 250 миллион сом гана түшүп атат менчиктештирүүнүн натыйжасында. А биздин Кыргызстандын менчиги миллиардтаган долларга эсептелинген болсо, болгону 250 миллион доллар түштү. 10 жылдык менчиктештирүүнүн кесепетинен. Кайсы бюджетти айтып атасыңар? Кайсы жүктү жеңилдетип атасыңар? Бир цифраны айта албайсыңар. Өткөндө айтасыз, слава богу, что казахи купили за 80 тысяч долларов дейт. Слава богу дейт. Садырды Мухидинович айтат. Слава богу, что они купили.
16 гектар жери менен дорожник деген пансионаты. Тогда, когда стоимость одного коттеджа в Бишкеке стоит тоже 80 тысяч долларов. Вот, слава богу, радуются. Бюджетке келтір. Казахи просили за 100 тысяч долларов, кыргыздар добродушно отдали за 80 тысяч долларов. Вот это называется приватизация. Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылык чөйрөсүн көрсөтүү жана анын улуттук коопсуздугун камсыз кылуучу өндүрүштүн айрым стратегиялык түрлөрүнө мамлекеттик көзөмөлдү сактоо дейт. Айрым. Эмне үчүн ал стратегиялык мамлекеттик коопсуздук боло турган болсо, айрымдарына кайсылар кирет? Кайсы мисалы силер жазып койбойсуңарбы? Айрым дегенде мунол ишканалар ошол айрымдардын ишине кирет деп. Анан бул жерде өкмөткө абдан чоң прерогатива берилип атыптыр. Мамлекет өкмөттүн чечими менен менчиктештирилүүгө эгерде каттуу кожоюн сурап келген болсо, буга да уруксат берип коюш керек дегендей болду. Кожоюн эмнени каттуу сурабайт? Кайыңды кантты канча жол айттык биз? Цементный шиферниңди канча жол айттык? Оштогу шелк комбинаты канча айттык? ХБКны канча айттык? Какша олтурасын ушул жерге отуруп, мен таң калам, урматтуу коллегалар. Ушул нерселерди айтып атканда фактылар турмуштан алынып аткандыгына макул деп көзүңөрдү мындай ылдый түшүрүп туура айтып атат, туура болуп атат дейсиңер. Бирок пас дегенде эле бас берип атпайсыздар. Ушуга жол. Мы с вами соучастники. Лихачев азыр заканчивает. Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, его тоже не хотели слушать, выступал на съезде народов депутатов СССР. Айткан, за то, что творилось вперед застоя, должны раскаяться и власть, и народ. Потому что мы, с нашего молчаливого согласия, власть творила то, что творила. Мы должны раскаяться сейчас. Нет, Сахаров по-другому. Я говорю, академик Лихачев так выступал, говорил, всеобщее раскаяние. Всеобщее. Мен ошон айтам, урматтуу депутаттар, не думайте, что азыр өкмөт ушинтип сурап атат, ак үй ушинтип жүргүзүп атат, кийин анан ошолор сурагын берет деп. Нет. С нашего молчаливого согласия творится то, что творится. И мы будем нести ответственность вместе с вами. Не будем снимать с себя ответственность. Спасибо большое. Дальше будем поддерживать. Рахмат. Biz pattan emeспиz. 6 жылдан бери ушул стенада отурабыз. Көрүп атабыздар кандай оюндарды. А кече келген кишилер актакалдык кылбасын бул жерге. Ушундай методдор менен өтүп келген мыйзамдар Кыргызстанда. Аны дагы мойнубузга алып коюшубуз керек. Бири-бирибизге жамандык алабашыбыз керек. Урматтуу депутаттар, себеп тагдыр баары бир. Биз эртең бул маселе тескерисинен чечилип калса башка жака кетип калат экен деген башка ата мекенибиз жок. Ушул жерде калабыз. Эртең эл аралап жүрөбүз. 94-жылкы указдагы каталыктарды Аскар Акаевичке айтсам туура деп атпайбы. Эми туура дегенден кийин макул, туура. Рыночный механизмге кетебиз деп атканда, жанакы недвижимостька налогту көтөрөбүз деп атабыз. Мен 7 эсе көтөргөнгө кол көтөрөм. Себеп бул Кыргыз Республикасында 3% кишинин гана кызыкчылыгын коргойт. 3%. 97% халыкта андай недвижимость деген түшүнүк жок. Мен колдойм ушуну. Мына силерге рыночный механизм. Когда лично нас задевает, начинаем говорить антирыночный. А когда задевает 90% сельских жителей населения, говорим, давайте рыночную экономику. Мен Аскар Акаевич бюджеттин толтурушунун жолун ошол недвижимостька ар бир квадратный метрден мына Европа мамлекеттеринде, Америкадагыдай кылып туруп, салыкты олчойдо көтөрүшүңүздү мен сизден сурайм. Мына ошондо бюджетибиз толот биздин. Очойгон завод, фабрикаларды, очойгон фермаларды, очойгон сарайларды сатып алган кишилер бар. 100 гектар жерлерди алып алган кишилер бар. Алар дагы бирдей салык төлөйт, ошол жерде иштеп аткан дыйкан дагы бирдей салык төлөйт. Давайте принципиально боло турган болсок, мында бир пропорционально карап көрөлү. Менчиктин ээси барбы? Ар бир квадратный метринен салыкты төлөсүн. Мына ошондо иштете албай аткан завод, фабрикалар, короз сарайлар бекерден бекер калбастан билет, это невыгодно, в год надо платить столько налогов. Зачем? Дейт дагы анан колунан келген ишмер кишиге бирөөгө бергенге мажбур болот. Жөн эле кучактап алып жатып алып атпайбы? Мен менчик ээсимин мен деп. Мына бюджеттин толтуруунун бир жолу. Мен кызырактап ушул жерден секирбегенин көрөйүн ошол 3% калктын өкүлдөрүнүн. Эки жагына бирдей карашыбыз керек. Дыйкандарга дегенде эле давайте рыночный механизм, частный собственность деп туруп, анан недвижимостьке келип калганда эле анан антирыночный дегенибиз дагы туура эмес, урматтуу аксакалдар. 3% халктын эмнесини коргойбуз деп туруп, анан 97% биз көмүп салбайлы деп атабыз. Бул пикирдин эмнеси жаман, Аскар Акаевич? Бул президентке ушундай айтат, бул тигинде айтат, бул өкмөткө мындай айтат деп эле бир калкалай бергенден сизге дайым колун көкүрөгүнө алып 4 макул деген кишиден чочулаңыз, Аскар Акаевич. Ушул кишилерден чочулаңыз.
Жоқ, моңда емес, мындай болса туурак болот экен деп өзүнүн пикирин айтып койгон кишини колдон келсе сиз жакындатыңыз. Себеп философиянын закону ушундай да, противоречие болгон жерде гана прогресс болот. Баары эле куплаббай деп турган жерден көргөнбүз эмнеге келгенибизди. Сөз бергенден дагы коркуп 25-статьядагы жанакы 16-статьянын талаптарына жооп берген айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алуучуларга сатат деп атабыз биз. 16-статья менен 25-статьяны биз ушулардын юридический эмнесини мына Уақыт. өтө тартиптүү болуп туруп рахмат айтышып. Так.